Нурпресстин жаңылыктар түрмөгү саламатсыздарбы? 26 марттан бери социалдык тармактарда жеткирип берүү кызматында иштеген жарандарды белгисиз адамдар сабап жаткан видео жарыяланып, коомчулукта чоң резонанс жаратууда. Бул көрүнүштү шектүүлөр камерага тартып, кураторлоруна жөнөтүшкөн. Принцесса Дори аталышындагы интернет дүкөнүнүн жеткирүүчүлөрү баңгизатын ташыгандан баш тартканы үчүн ур токмокко алынганы айтылууда. На что кинул? Не кинул. Принцессу Дури. Принцессу Дури на что кинул? Не кинул. Проси прощения нахуй. Прошу прощения. Больше не повторится. Точно? Точно, клянусь. Клянусь. Эске салсак, бул интернет банги бизнеси боюнча айрым ММКлар 1 жыл мурда жазып чыкканы маалым. Бүгүнкү болуп жаткан окуялар улуттун коопсуздугуна чоң коркунуч алып келери айтпаса да белгилүү. 1 жылдан бери, мисалы жана Telegram каналда сатылат деп ачык эле айтылып чыкканда, ошол боюнча иштер жүрдү эле. Негизи ар кандай факттар негизи Telegram каналда бирөө эле эмес, анда бир нече Telegram каналдарда бизде ошо кызматтын атайын бөлүмү бар. Интернет мейкинг дегенде банк заттарды каршы күрөшүү боюнча. Аларда толуктуу негизи ошол социалдык тармактар аркылуу тараткан банк заттарды дагы мониторинг жүргүзөт, анан кийин тиешелүү чара көрүшөт да алар дагы. Анан кечөө кармалды деп атпайсызбы? Ошолордун жана сабаган видеого тиешеси барбы, жокпу? Ошолордун негизи ошол видеодо сабап жаткан балдар да булар. Ошолор кармалды? Ошолор кармалды. Арыз менен кайрылган эмес да бул боюнча? Арыз менен жок, кайрылган эмес. Интернетке тараган видео боюнча гана ыкчам иликтөө иш-чаралар жүргүзгөнбүз да. УКМК жана Ички иштер министрлиги ушуга окшогон иштерди алдын ала чара көрүүсү зарыл экени айдан ачык көрүнүп калды. Негизи эле бизде социалдык тармакка тарап, коомчулукта кызуу талкууга түшкөндө гана тиешелүү органдар иштеп жатабыз деп өздөрүн көрсөтүп калмай адатка айланып бараткансайт. Буга бир мисал, аталган окуя боюнча шектүүлөр 3 апрелде кармалып, убактылуу жайга киргизилген. Алдамчылык менен алектенгендер күндөн күнгө көбөйүп баратат. Айтайын дегенибиз, ушул маселе менен Нурпресске айласы кеткен апа жардам сурап кайрылды. Баласы интернет оюндарынан уттуруп отуруп, чоң суммада карыз болуп, бүгүнкү күнү убактылуу кармоочу жайда. Апасынын айтымында уулу мындай ишке барганы, ал жаштыгы менен көп нерсени түшүнбөй, тааныштары аркылуу азгырылып кеткен. Баласынын кылган иштерин моюнга алган эне карызын төлөп, куткарып алуу үчүн чоң суммада насыя алып, Оштон Бишкекке келген. Бирок шаарда тааныштары болбогондуктан мурдагы кайнэжесине кайрылууга аргасыз болгон. Кайнэжеси жардам бергендин ордуна акчасын максатсыз пайдаланып коротуп койгон. Анысы аз келгенсип жалдаган жактоочусу дагы акчасын алып, эч кандай жардам көрсөткөн эмес. Тескерисинче коркутуп шылдың кылган. Самиева Гүлбаркан баланы чыгарып берем деп алып атат. Анан ал эниме кылат дагы, чалат дагы, анан акчаны $15,000 алып кетет. Кайнэжемчи. Ошо жардам берем деп алат дагы, мен ошолор менен сүйлөшөм, эми жабыркагандар менен дейт да. Анан сүйлөшөм дейт да, деп ойлондан кийин ал акчаны алып кеткенден кийин кайнэжем уже башкача сүйлөп баштайт да. Кечинде чалат, кайненем барыбыз да видеозвонок кылып баарын айтканын, тергөөчүгө $1,5 кетет экен, сотко $5,000 берет экенмин. Анан баланы которгон үчүн $3,000 чорнийларга берет экенмин, $1,000 киргизгенге берет экенмин. $1,000 адвокатка бердим деди да. Эми акчанын изин жок кылып кетип атат. Анан эмне деп айтып атасыз, каяктагын айтып атасыз, ошончо акча кетеби эле, анан эмне болот, анан кийин эртең чыгабы бала деп эле мен эме болуп, кое туруңуз, мен баратам, иштетпей туруң акчаны деп эле баягы ызылдайм да. Ызылдап эле келсем эле кайнэжем болсо эме дейт. Эме кылдым уже. Чорнийларга $3,000 бердим, баланы киргизгенге $1,000 бердим, адвокатка $5,000 бердим эле деди эле, кийин адвокат $1,000 алдым деп чыкты кайра. Ошентип $5,000 ордун жок кылып коюп атышат да булар. Эч дайыны жок. Анан ал жактан сураса $3,000 алган эмеспиз деп чыгат. Анын ичинде Адилет деген бала коркуткан экен. $3,000 алып келип таштайсың, коюп коесуң депчи.
ана $1000 киргизгенге бересиң да. Алыны заявление таштап туруп эле бесплатный киргизип коюптур. Бербептир эч качан. Белгилей кетсек, коомчулукта балдардын мындай интернет оюндарына жеңил акчага азгырылгандары бир гана эмес, бир нече десек болот. Бул маселени алдын алуу үчүн ата-энелер балдарын көзөмөлгө алып туруусу зарыл. Соц тармактарда президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зиядин Жамалдинов менен Төлөйкан айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысы Султанбек Жунусовдун сүйлөшүүсү жазылган аудио тарады. Анда облус башчысы айыл өкмөт жетекчисинен өндүрүш багытындагы жерди турак жай багытына өзгөртүп берүүнү сураган. Облустук администрация аудиодо Жамалдинов сүйлөгөнүн тастыктап, бирок аны атайын уюштурулган деп атады. Эскерте кетсек, буга чейин жогорку кеңештин бир нече депутаты облус башчы Зиядин Жамалдиновдун мыйзамсыз иш аракетин айтып чыгып, кызматын улантууга акысы жок экенин белгилешкен. Ал эми Ош облусунун башчысы депутаттардын сындарын жоопсуз калтырган жок. Эл өкүлдөрүнүн айрым сураныштарын аткарбай койгондугу үчүн ЖКнын трибунасын өздөрүнүн саясий кызыкчылыгына пайдаланып жаткандыгын билдирген. Президент жана башка бийлик өкүлдөрү шайлоого кийлигишпейт. Бул боюнча өлкө башчы Садыр Жапаров Кабар агенттигине берген маегинде билдирди. Ошондой эле ал Бишкек шаарынын Ленин районуна болгон шайлоодо эч кимге жан тартпастыгын айтты. Жапаров белгилегендей, саясатчылар шайлоолор боюнча жаңы заман келгенин билип сезиши керек. Көпчүлүк эл кимди тандаса, ошол талапкер депутат болот. Мындан ары мурдагыдай айыл өкмөттөрдүн, мугалимдер менен медиктердин кайсыл бир талапкерге иштешине дагы жол берилбесин баса белгиледи. Эгерде иштегени билинип калса, жоопко тартыларын айтты. Поршайкомдун маалыматы боюнча, мөөнөтүнөн мурда шайлоого талапкерлердин саны 5ке жетти. Депутаттыкка талапкерлерди көрсөтүү 27 апрелде аяктайт, ал эми шайлоо ушул жылдын 28 майында өтөт. Жыл башынан бери өлкө аймагында кызамыктын 41 учуру катталды. Бул илдеттин көбөйүшүнө негизинен профилактикалык эмдөөдөн баш тартуу себеп болуп жатканын Саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Дарыгерлердин айтымында Бишкекте 8, Жалал-Абадта 2, Ошто 27, Баткен менен Чүйдө 2 кишиден кызамык чыкканы аныкталган. Кызамык аба аркылуу тез жугуучу вирустук оору. Мындан улам буга чейин дүйнөлүк саламаттык сактоо уюм илдеттин жайылуу коркунучу бар экенин билдирген. Буга каршы эмдөө албагандар ооруп жаткан бейтаптын жанында өтө кыска убакытта болсо да жуктуруп алышы мүмкүн. Адистердин айтымында кызамыктын биринчи белгилери дене табынын 40 градуска чыгып, мурду бүтүп, кургак чөтүл болот. Оору башталгандан 4-5 күнүндө денеге кызыл тактар чыга баштайт. Илдетти күчөтүп алса, кулак, мурун көңдөйчөлөрү, өпкө, мээ кабыкчалары сезгенет. Андан тышкары эпилепсиялык талмага, көздүн чел кабыгынын бузулушуна жана угуунун начарлашына алып келет. Ошондуктан кызамыкка каршы вакцина алуу керектигин дарыгерлер эскертүүдө. Ысык көлдөгү балыктарды көбөйтүү максатында Жетөгүз районундагы Лепенский булуңуна 600 000 дана сига, Жетөгүз, Жыргалаң жана Ак суу дарыяларына 130 000 дана форель балыгынын чабактары кое берилди. Айыл чарба министрлигинин маалыматы боюнча балыктар Тоң балык заводу мамлекеттик ишканасынын инкубациялык цехинде өстүрүлгөн. Аталган ишкана март айында 4 600 000 дана сиганын, форельдин 300 000 чабагын көлгө кое берген. Жалпысынан быйыл ысык көлгө 4 900 000 чабак кое берилди. Бул иш-чаралар дагы улана берерин министрликтен билдиришти. Нурпресстин жаңылыктарын Instagram, YouTube, Facebook, Telegram'дан окуй аласыздар. Нурпресс чындыктын изи менен.